чоң жана кичине тегеректердин аянттарынын арасындагы. Бүгүн Талас району жана Талас шаарынын мугалимдери үчүн Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курсу жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, аталган курс 3 күн бою жүргүзүлдү. Ушул окутулган мугалимдерде эгерде кандайдыр маселелер болуп калса, тесттер, окуу материалдары, окуучулардан алына турган тесттер, материалдар жана башка дегендерди биз мектептерге ушул окутулган мугалимдерге берип туралы, бекер эле. Бул иш-чара бир эле бирикме тарабынан ишке ашыруу кыйын. Бул жерде өнөктөштөрүбүз да бар, биздин мына бул жерде жетекчиси отурат, Өмүрканов Борончу Каныбекович отурат, Талас шаардык райондук билим берүү бөлүмүнө ыраазычылык билдирем. Андан тышкары мына тренерлерди де уюштуруу, алып келүү, мына сертификаттарды дайындоо маселесинин бардыгын Аскар Салымбековдун бизнес мектеби бар. Ошолор аркылуу жүзөгө ашты. Анан 3 күн бою бизди коноктоп, Мейжан эжекебиз баш болгон мектептин администрациясына ыраазычылык билдирели. Мен ойлойм, сиздер ушу алган билимди барып мектептеги биздин жетинчектерибизге татыктуу бере өткөрүп бериңиздер. Эгер сиздер жакшы окуучуларды дайындап чыксаңыздар, анда биздин бул жалпы долбоор ишке ашкан деп айтсак болот да. Ошон үчүн бул долбоор менен Борончу Каныбекович айтпады, чектелбейбиз кудай буюрса. 3 күндүк окуунун жыйынтыгында мугалимдерге квалификацияны жогорулатууну тастыктоочу сертификаттар берилди. Атаканова Элина Усенбековнага берилет. Анткени ал 2022-жылдын 17 октябрынан 19 октябрына чейин жалпы республикалык тестирлөөгө математика сабагы боюнча кыска мөөнөттүк 24 сааттык курсуна өттү. Математика, кыргыз тили жана адабияты сабактарынан өткөн 3 күндүк курска мугалимдер мыкты деген баа берип, билим жаатында көптөгөн керектүү маалыматтарды алгандыктарын айтышты. Биз бул Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган 3 күндүк ОРТга даярдоо курсуна келип катышканыбызга өтө чоң кубанычтабыз. Мындай курстар биринчи жолу болуп жатат бизде Таласта. Мен өзүм катышкан биринчи жолу катышып жатам. Өтө кызыктуу жана балдарга бул керектүү маалыматтарды өтө көптөн топтоп алдык десек болот. Мындай бизге чоң жетишкендик болду. Бизге бул 3 күн эмес, бизге колдон келсе андан да узагыраак болсо андан да жакшы болмок деген ойдон. Буюрса быйылкы окуу жылында жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Борончу Омурканов дагы аталган окутуулар жана жалпы уюштуруу иштери жогорку деңгээлде болгондугун белгиледи. Чойбеков Бактыбек Каныбекович менен болгон жолугушуудан кийин ушул курстарды өткөрүү бизде ой пайда болду да. Себеп дегенде мына Бактыбек Каныбекович өзү да айтты. Биз дагы ушул эл үчүн иштеп, иш алып барайлы, чогуу биргеликте ушул билим сапатын канткенде көтөрөбүз деген бир ой бөлүшүп отурган учурда каржылоо маселесине келгенде, ушул каржылай турган ушундай демөөрчүлөр чыгат. Биз каржылоо боюнча табабыз, ушундай иштерди жүргүзөбүз дегенден кийин биз ушундай ой пайда болуп, ушул курсту мугалимдердин курсун уюштурууну чечтик. Себеп дегенде окуучулар, бүткөн окуучулар болсо кетип калат экен, 11-классты бүткөндөн кийин. Ал эми кийинки көрүнүш кайрылы ошол окуучулар ар ким өздөрүнүн акы төлөп шаарга келип кетип, Талас шаарына ар бир жерден ушундай мугалимдерден ушуну үйрөнүшөт окууну. Ошол кыйынчылык болгондуктан биз райондон дагы Талас шаарынын жеринде да ушул мугалимдерди окутуу ой пайда болду да. Ушул мугалимдерибиз ушул бул жака окуучуларды жибербей эле өзүнүн мектебинде жылуу ошол жерден даярдаса, биздин натыйжа болоорун билип, ушул мугалимдерди окутушсакпы деген ой пайда болду. Мындан ары жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курстары Бакайта, Кара Бура жана Манас райондорунда уланат.